Кыргызстандагы тарыхый жайлардын ичинен Ата Бейит мемориалдык комплекси өзгөчө орунду ээлейт. Анткени ал элибиздин улуттук аң сезимин чыңдап, ак жеринен атылган залкар инсандарыбыздын ысымдарын ташка тамга баскандай өчпөс кылып түбөлүккө сактап келет. Бул окуяны биздин муун өз көзү менен көрүп калды. Чоң Таш айылынын үстүндөгү эски кирпич заводунун мештери орун алган жерде казуулар жүрүп, узун туурасы 4 метрден, тереңдиги 40 сантиметр болгон бул жерде 137 адамдын сөөгү жана жеке буюмдары табылган. Бул 1937 жылдагы репрессиянын курмандыктары болгон кыргыздын мыкты уулдарынын сөөктөрү эле. НКВДнын бул кыянат иши жарым кылымдан кийин ачыкка чыгып, элдин жүрөгү титиреген. Ата Бейит мемориалдык комплекси 2000 жылдын 14 июлунда ачылган. Жалпы аянты 2 гектарды түзөт. Борбору катары репрессия курмандыктарын жаткан жайы алынып, калган композиция анын айланасында түзүлгөн. Негизги кире турган жери бул жерде 3 фигура турат. Ушул жерден киребиз. Ошондо мындай ос менен келип, бул музей менен бүтөт да. А экинчи ос биякта атылган жерден келгенде барып, Чыңгыз Айтматовдун эсте мемориалдык комплекси менен бүтөт. А ошол эки оштун кесилген жеринде түндүк отурат да. Түндүк кыргыз маданиятынын ажырагыс бөлүгү. Архитекторлор аны түшүрүү менен бүткүл элдин кайгы муңун, трагедиясын чагылдырышкан. Мен ойлоймун, ошо кездеги мынау зордукчулук бул чынында улуттук интеллектуалдык геноцид, мындайча айтканда тукум курутуу жагына кеткен зордукчулук болчу. Ошого карабай, дагы ошол элдин өзүнүн ички күчү, кубаты, потенциясы бар экен, мынакей баарыбыз кайра өзүбүзчө эл журт болуп, мамлекет болуп, эл аралык тизимдебиз. Ошентип тоталитардык режимдин кесепетинен кыргызым деген кырчындай азаматтар жаткан жайга Ата Бейит ысымы ыйгарылган. Себеби алар улуттун аталары деген наамга толук татыктуу. Кыргыз республикасынын негиздөөчүлөрү мына ушулар. Булар байлыкты, бийликти издеген жетекчилер эмес, булар элдин жашоосун оңойбуз деген мыктынын мыктысы мына ушулар болгон. Элди ачарчылыктан алып чыккан, элди цивилизацияга тарткан, өздөрү СССРдан, Москвадан, СССР шаарларынан, Алматадан, Ташкенттен окуп келишкен, экономиканы көтөргөн, жолдорду салдырткан, окуу жайларды аштырган, аэропорт, темир жол. 1930 жылдары Кыргызстан Советтер Союзунун курамына кирип турган кезде Чоң Таш айылы, анын ичинде азыркы Ата Бейит жайгашкан жер НКВД тарабынан эс алуу базасы катары колдонулган. Ата Бейит сырын ачкан Бөбүрө апа ал кезде секилик кыз эле. Бир күнү атасы Кыдыралиев абыкан үй бүлөсүн алып, Кашка сууда жашаган, согушка чогуу катышкан досуна конокко кетет. Дал ушул күндөрү тоталитардык режимдин эң чоң кыянатчылыгы ишке ашат. 10 ноябрда келе турган болдук. Чанага түшүп келе атканыбызда жанагы этаж турган биз жашамак ойногон заводдун чатыры жок, капкара үймөк топурак болуп калыптыр. Мен атаман сурадым, күн ачык, кар тизеден, ата завод эмне болгон десем, кызым,
қалың қар жаап борон болып чатырын алып кетиптир деди. Башка эч сөз айтпады. Мына азыркы турган мынау заводдун орду. Көрсө үстүн алып, ошол жерге бут колунан алып, баш аягына карабай 5-нен 8-не чейин өлүктү ыргыта берип, анан үстүн трактор жок, топурагын күрөк менен көмүшкөн го. Бирок ал кезде бул кыңыр ишти эч ким билген эмес. Окуяны угуп, мыйзам ченемдүү жөнөкөй суроо пайда болот. Эмне үчүн ал кездеги тоталитардык бийлик эл үчүн иштеп аткан адамдарды мынчалык аяосуз жок кылган? Репрессия эмне үчүн башталды? Анткени биздин жанагы ата-бабаларыбыз ушу жерде жаткан эле Төрөкул Айтматов, Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстановдор жана башка ата-бабаларыбыз кыргыз элине жакшы көңүл бурулбай жатканда сабатсыздык көбөйгөн, адамдар кедей жашашканда көбүнчө. Ошо Сталинге кат жазышат. Ушундай көбүрөөк көңүл бургула, сабатсыздыкты жоёлу, элдин жашоо деңгээлин көтөрөлү деп макул болсоңуздар шарт коет да Сталиндин алдына. Демек, ата бейитте жаткан адамдардын бир гана күнөөсү бар. Алар өз элине бакубатчылыкты, жаркын келечекти каалашкан. Ошентип февраль айында баягы жерден көк болуп, күндүн желесине окшогон шоола, фосфор чыга баштайт. Ошондон көп өтпөй эле баягы дөңгөлдөй басылып, төптүз болуп калат. Арада көп нерсе өзгөрөт. Абыкан Кыдыралиев согушка барып, аман кайтып келет. Кийин Исхак Разаковдун тушунда бүт завод фабрикаларга жергиликтүү кадрлар тартылсын деген жарлык чыкканда, Кыдыралиевтердин үй бүлөсү шаарга көчүп келет. 73-жылы атам катуу ооруп, аккан болуп, рактын бир түрү экен. Төртөөбүздү чакырып, жанына отургузуп алып, мен болсо кайта турганга болбой калдым. Мени бүйүрө дебей Бүкөн дечи, Бүкөн, сен баарынан улуусуң, билесиң балам, баягы завод. Ошол жерде Кыргыздын каймагы жатат балам. Көзүм өтүп кетип айтпай калдым, сага айткан аманатым. Жакшы заман келсе айт деди. Ошол күндөн баштап Бүбүрө апанын мойнуна өтө чоң жоопкерчилик, өз атасынын жана шейит кеткен аталардын аманаты жүктөлөт. Бирок Бүбүрө апа ал сырды 20 жыл бою сактап, катууга мажбур болот. Себеби доор башка. Бүбүрө апа атасынын айткан күнүн, заманын оңолушун күтөт. 89-жылы аябай катуу ооруп, уйкум кетип, 2,5 жыл уйкудан кетип, дарылап, сүйлөй албай жаман болгонумда, баягы атамдын аманатын башы менен алып кетпейин деп ойго түшүп. Ошентип Бүбүрө апа жүрөктө өйткөн сырын коомчулукка жарыялоону чечет. Бирок эч ким аны укпай коет. Сырды ачууга ал кезде бийликте отурган атка минерлердин эбегейсиз кайдыгерлиги тоскоол болуп, апа аябай запкы көрөт. Бирок дүйнөдө бооркер адамдар жок эмес. Тил угуп, басынып жүргөндө, акыр апа адамдык касиетке эгедер адамга жолугат. Ал адам Кыргызстан коопсуздук кызматынын капитаны, кыргыз элинин мыкты уулу Болот Абдрахманов болгон. Апа бир сындырым нандын жарымысын өзү жеп, жарымысын Болот байкеге берип, иштин аягына чыгам деген антын кабыл алат. Нанды тиштеп туруп айттым. Кыргыздын каймактары жаткан жери билет элем. Ооруп турам балам, өлүп калсам мойнума жүк болбосун, атамдын айткан аманатын аткара албай кыйналып жатам, жардам кыл дедим. Мен айта берип, ыйлай бериптирмин, бир убакта басылыңыз, эже басылыңызчы деп чуркап барып суу алып келип, бетимди жууп, суу ичирип.
Ошентип КГБнын кызматкери Болот Абдрахманов Бүбүрө апанын баянын угуп, аны жогору жакка жеткирүү үчүн ал кездеги министрге кирет. Бирок министр колдоо көрсөтүп, иштин чоо жайына кызыккандын ордуна сенин жер казгандан башка ишиң жокпу? Чыг эшикке деген таризде жооп берет. Бир жагынан ата-бабалардын арбагын сыйлап, бир жагынан Бүбүрө апага берген антын эске тутуп, Болот Абдрахманов кандай болгон күндө да ишти токтотпоого белсенет. Казуулар баштала электе бул совет өкмөтүнө каршы күрөшкөн басмачылардын сөөктөрү деген пикирлер да болду. Бирок биринчи эле казуу бул версияны четке какты. Каза баштаганда эле ушу аябай чоң баягы кылдаттык менен карап аттык. Ар бир чыгарган баягы топурак сөөктөрдү биринчиден 37-36 тыйындарды таптык. Бул уже басмачтар эмес. Экинчиден баягы очкинин айнектери чыгып атты, баягы тоголок очкилер. Үчүнчүдөн баягы уже ылдыйлаган сайын ушу 1-2 метрден кийин кийимдин фрагменттери чыга баштады. Баягы Сталин кийген баягы фуражканын ошол фрагменттери, гимнастерканын фрагменттери, бир 10 чакты баш сөөктүн ичинде алтын тиштер. Ошентип бүткүл кыйынчылыктарга карабастан Бүбүрө Кыдыралиева жана Болот Абдрахмановдун эмгеги менен табылган сөөктөр репрессияланган эл каймактарына таандык экендиги далилденди. Мындан ары эч ким эч кандай шылтоо менен бул ачуу чындыкты жашырып жаба албай калды. Ак элде бирок сынган жок. Бул Бүбүрө апа Болот Абдрахманов жана жалпы кыргыз элинин жеңиши эле. Бейгүнү атылган инсандардын жаркын элесин арнап, ошол эле жылы комплексте музей ачылган. Анда 1920-30 жылдардагы Кыргызстандын саясий өнүгүүсүнүн сүрөттөрү жана документтери көрсөтүлгөн. Музей экспозициясынын авторлору Мамлекеттик тарых музейинин илимий кызматкерлери Анаркуль Исраилова, Ольга Ильгинская, Касым Кималаев. Сиздер көрдүңөр эң мындай акцентный сразу эле эметкенде жанагы чоң фото сүрөт илинип турат. Ошо кара булут бул художественный замысел ошондой болгон, ошо репрессия убагы кара булут. Андан кийин уже учуп кетип атышпайбы, жана журавльдер. Бу деген уже эми аларды атып күнөөсү жок адамдарды атып кеткенден кийин бирок ошо кара булуттан чыгып көк асманга кетишти. Алар бүгүнкү күндө биз менен деген да. Экспозициянын авторлору берилген убакыттын кыскалыгына карабастан, өтмө маанидеги образдар, символдор аркылуу ал каардуу учурдун атмосферасын бере алышкан. Авторлор музейдеги сүрөт, буюм-тайым, документтер жана өмүр баяндарды китепканалардан, репрессиялангандардын туугандарынан чогултушкан. Топтолгон материалдар белгилүү бир ирет хронология боюнча жайгаштырылган. Бул репрессиялангандардын тамеки тарткан мүштөктөрү. Булардын тарыхый мааниси чоң. Себеби камалгандар дал ушул мүштөктөргө фамилиялары жазылган кагаздарды салышкан. Кийин археологдор ал кагаздарды таап, атылгандардын аты жөндөрүн аныкташкан. Булардын сөөгүн казып алганда 4 бүктөлүү экен археологдордун айтуусу боюнча. Бир гана тешик бар экен, анан кагазды ачып окуганда 3 тешик пайда болду дейт. Демек, бул археологдордун сөзү боюнча бул киши жүрөк атылган. Мемориалдык комплексин курамына музей, атылгандардын ысымдары жазылган мемориалдык такта, 7 апрель баатырларына арналган эстелик, Чыңгыз Айтматовдун күмбөзү жана кирпич заводу кирет. Скульптуралык композициянын авторлору Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген архитектору Каныбек Алыкулов, архитекторлор Улан Бейшембаев жана Талант Алыкулов, скульпторлор Садабек Адиев жана Виктор Шистапал. Бул 3 фигуранын
Биринчи биз бир эле фигура койгонбуз бул жерге. Андан кийин чоң биздин политиктерге апарып көргөзгөндө Усубалиев, Турдакын Усубалиевич бирди койбой, хотя бы 3 фигура койгула. Эмне дегенде бул репрессия массовый болгон деп. Массовый болгон деп анан ошо 3 фигураны кийин биз койгонбуз. Ошо кишинин айтканы туура болуптур да. Кыргыз элинин мыкты уулдары менен бирге чоң ташта орус, украин, уйгур жана башка улуттардын өкүлдөрү курман болгон. Атабейит көрүстөнүүнүн тарыхый мааниси, жалпы адамзаттык кумандуулук маңызы да ушунда болуш керек. Себеби репрессия Советтик Союзда жашаган бардык элдерге залакасын тийгизген. 1937-1938 жылдары Кыргызстанда 40 миңден тегерегендеги адам репрессияланып атылган. Эми бул жерде бир гана мамлекеттик кызматкерлер эмес, башка кызматтагы адамдар да бар. Военныйлар, юристтер, медиктер, мына могу жерде Рамада медиктер. Бул жерде репрессия болгондо кесибине караган эмес. Кайсы кесиптен ким тың чыгып атат, ким курс чыгып атат тазалап турган. Мунун себеби жөнөкөй элди коркутуп башкаруу жолуна түшүп алышкан. Мына бул жерде эң биринчи ден соолук министри Ходжакан Шоруков, Кара Балтанын главврачы Нурдин Серкебаев, мына булар атылышкандар, мына приговорлору. Бул биздин атактуу кардиохирург Ахунбаев Иса Коноевич. Бул түрмөдөгү сүрөтү. Ошондо Ахунбаев 28 жашта болгон, ден соолуктун замминистри болуп иштеген. Бул киши 7-8 ай камалып, анан кийин далилсиз, күнөөсүз экендиги далилденип, анан кийин куткарылган. Мына кийин канча адамдын өмүрүн ажалдан алып калды. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун комплекстин ачылышындагы сөзү Атабейиттин бүтүндөй тагдырын жана келечек муун алдындагы тарбиялык иш өтөлгөсүн камтыйт. 20-чы кылымда зордук зомдуулуктун эң чокусу десе болот, эң ушул. Адамдын оюна, эсине сыйбай турган нерсе бул 37-чы жыл. Өз элине, өз журтуна, өз мамлекетине ушунчалык зөкүрдүк, ушунчалык зыянкечтик, ушунчалык зордук, ушунчалык ажал таркаткан эч ким болгон эмес. Бу тоталитардык режимдин башында турган Сталин мына ушул киши өзүнүн жалгыз бийлиги үчүн, өзүнүн ушул эч убакта косколбос үчүн, демократия дегенди чекеге жолотпос үчүн мына ушундай укмуштуу, каргашалуу режимди курган. Ошонун аркасында болуп аткан иштерди мына эми эстеп атабыз. Арадан 8 жыл өтпөй, бул жерге улуу жазуучунун өзүнүн сөөгү коюлду. Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун биз сүрөттөрүн, көп нерселерин биз баягы карап чыкканда, бул киши жылаң эле ак барактардын тегерегинде отуруп турбайбы, жазып эле терегине коюп, бияңырсында ак барактар. Ошон үчүн бул киши деген жылаң ак таза свет берели деп ак свет бергенбиз. Андан 2 жыл өтүп 2010 жылдын 7 апрелиндеги революцияда курман болгон 87 жигиттин сөөгү да ушул жерге берилди. Ошондо Атабейит комплекси Кыргыз элине кызмат өтөгөн бүтүндөй 3 доордун эр азаматтарынын сөөгүн өзүнө батырды. Топурак салганы көп киши бардык. Мен да барганда ошондо бир оюма бир кызык бир салыштырма келди да. Мен ушу 91-жылы 138 кишинин сөөгүн казып атканда дагы эле бир нече убакыттан кийин, эгемендик болгондон кийин өзүбүздүн дагы бир жарандарыбызды ошол жерге дагы көмгөнгө ошондо мен ойлоп аптырмын. Бирок законду бузганда жана тарыхты унутканда кайра ошондой кайталануу болот экен да. Ошон үчүн мына
ата бейиттин жанында бала бейит болуп, мен ойлойм бул деген кыргыздарга эскертүү болду. Бул тарых болгондо да эч ким жокко чыгара алгыс тарых. Андыктан бул жерге түшкөн из көп болот. Окуучулар, студенттер, деги эле жаш муун бул жерден өз өлкөсүнүн тарыхын, өз өлкөсүнүн тагдырын окуп үйрөнөт. Эч ким, эч нерсе унутулбашы керек. Өзгөчө эл үчүн башын сайып, өмүрүн кыйган эмгек түбөлүккө өлбөс өчпөс бойдон кала берет. Биз аларга ар дайым таазим гана кылабыз. Бир 1991 жылдын 30 августунда казылган сөөктөрдү кайра көмүү боюнча мамлекеттик деңгээлдеги аза күтүү аземи болуп өттү. Эртеси 31 августта Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү жарыяланды. Убакыт өтөр, мезгил өзгөрөр. Бирок Кыргызстан тарыхындагы өзгөчө окуялар мындан ары да ата бейитте сакталып келет. Ата бейит аталардан калган адилеттүүлүк, акыйкаттык, эгемендүүлүк жана эркиндик деген осуят.